Рахмат сізге. Биринчи суроо мындай. Ушул кодекс чоң керектүү документ. Сөз жок, бул тармак боюнча керектүү. Ушул жерде мамлекеттик информациялык коопсуздук кайсы беренелерде кандай каралган? Коопсуздукту сактоо. Коопсуздук сактоо, маалыматтык коопсуздук сактоо бул кодексте каралган эмес. Бул кибер туурулукту каралган. Кибер коопсуздук бул өзгөчө стратегия, өзгөчө кибер коопсуздукту боюнча стратегия каралган. Ал УКМК менен Нурия айым, сиз айтып атасыз. Бирок бул кодекс болуп атат. Эң негизги мыйзам ушул болот, туурабы? Тармак боюнча. Ошондо мамлекеттик коопсуздук. Мен айтканым, барган сайын биз 21-кылымда баарыбыз тең ушул виртуальный системага кирип, мына менден биздин аппарат кагазга жазган катымды албайбыз дейт. Сиз интернеттен бизге жөнөтүңүз деп, мага депутат Жогорку Кеңешке айтып атышат. Барып ошо өтүп атат да. Кагазды эч ким көрбөй калат да. Анан ошондой болгондон кийин коопсуздук кандай сакталат? Мамлекеттик кагаз оборотторду, сырлары кантип сакталат? Кандай чектөө жүргүзөт? Биз көпчүлүк жеке операторлорго тапшырып атабыз муну. Мамлекетибизде элибиздин акчалары бүт баары кайсы счеттордо? М-банкта, туурабы? Эртең кокустан бир техникалык же башка бирдеме болуп калса кандай болот ошондо? Кодексте каралыш керекпи же каралыш керек эмеспи муну? Учурда кибер туруктуулуктун аспектилерин деталдуу изилдөө жүрүп жатат. Ал эми кибер коопсуздук маселелерин жөнгө салуу УКМК жүктөлгөн. Марат Сөтбекович. Уруксат берсеңиз, мен кошумчалап койсом. Сиз айткан маселе абдан жакшы маселе. Биз бул санарип кодекси иштеп чыгууда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен бир нече жолу жолугушууларды өткөрүп бул маселени талкууладык. Бул жолугушуулардын жыйынтыгында биз сиздер ушул жылдын июнь айында кибер коопсуздук камсыз кылуу жөнүндө мыйзамды кабыл алгансыздар. Анан биз бул санарип кодексте жазып кеттик. Кибер коопсуздукка тиешелүү маселелердин бардыгы ошол мыйзам менен жөнгө салынат деп, ошол мыйзамга бланкеттик шилтеме кылдык да. Бул улуттук коопсуздук комитети менен чогуу ушундай чечимге келип, санарип кодекс бул маселени жөнгө салбайт деп чечтик. Бирок ушул менен бирге биз санарип туруктуулук деген түшүндүрмөнү жаңы киргиздик. Бул дүйнөдө жаңы кабыл алынган түшүнүк. Эмне дегенде кибер коопсуздуктан тышкарыдагы толуктоочу аракеттерди, иш аракеттерди бардыгы көрүш керек деген чараларды көрдүк. Өзгөчө буга чейин да суроо берилип кетти. Мобилдик операторлор болобу, башка маалыматты иштеп чыгуучу борборлор болобу, бардыгы камсыз кылуусун керек деген толуктама талаптарды коюп чыктык. Негизи ошондой болду. Өзүңүз айткан сөзүңүзгө түшүндүңүзбү? Мен айтканым, кодексте ушул маселелер каралганбы же каралган эмеспи? Жок, кодексте бир гана шилтеме жасалды. Кайсы жерде каралат? Же өзгөчө мыйзам болобу? Кандай деп ойлоп атасыз? Кибер коопсуздук боюнча стратегия бар. Мен айтканым, Нурия айым, каалайбызбы, маселени карашыбыз керек. Биз эгемендүү мамлекетпиз, туурабы? Өзүбүздүн улуттук баалуулуктар бар. Өзүбүздүн ата бабалардан калган салт адаттар бар. Эми азыр интернетке чыкканда эмне гана балекеттерди көрбөй атабыз. Жаш балдар да көрөт, карыялар да көрөт. Ошолорго келечекте тыюу салганга же көзөмөл кылганга мүмкүнчүлүк болобу? Болот. Санарип жагынан мына өткөн жайындын алдында Жогорку сот бир орун басарды цифровизация боюнча киргизебиз деген. Мына вакыт келип калды, биз деле Жогорку Кеңешке бир төраган орун басары цифровизация боюнча киргизишибиз керек. Себеби бизде документ оборот аябай чоң. Күнүгө биз мыйзамдар менен иштеп атабыз. Ошондуктан биз бир вице-спикерди бир акылдашып көрөлү, может шайлап көрөлү. Именно компьютерге жооп бере турган. Атуу жетишпей атат да. Мен айтканым, бул маселеге көңүл бурушуңуз керек. Экинчи, мына мен кесиптештерим суроо берди. Виртуальный оператор деген ким бизде Кыргызстанда? Айтып бере аласыңарбы, ким? Ал эмне деген сөз? Виртуальный мыйзамда барбы бул термин? Искак Абсамат, саламатсызбы? Токторбаев, председатель СНОС связи.
Бұл жерде виртуальный оператор деген азыркы мыйзамда деле бар. Виртуальный оператор Кыргызстанда азыр КТ Mobile деген компания болгон. Бул деген КТ Mobile деген. Жеке менчикпи? Жок, форма собственности деген негизги долясы Кыргыз Телекомдо болчу, бирок бул 23-жылы Жок, сиз болчу. Мегакомго сатылып кеткен. Кечирип коюңуз, сиз болчу деп атасыз. Значит, азыр жок да? Жок, азыр деле иштеп атат. Просто азыр деген мурдакы эмесинде мыйзам боюнча мурункусунда деген Кыргыз Телеком менен Мегакомдун ортосундагы байланышта экөөнүн ортосунда соглашение менен иштечү. Себептинде виртуальный операторда же айткандай нумерациясы болот, өзүнүн радиочастоталары бар, бирок оборудованиялары жок болгондуктан булар бөлөк оператор менен телекоммуникациялык оператор менен соглашение түзүп алып, биргеликке иштей бергенге укугу бар болчу. Азыр деле бар. Бул жаңы кодекске деле ошону кийирдик. Просто бул жерде ошо экилеки болгон соглашенияны полностью 7 пункт менен толук барын кийирип камтып кийирдик. А жерде деле мындай карама каршылык деле жок. Азыркы убакта иштеп атат. Кагаз жүзүндө жооп берип коюңуз менин атыма. Ушул суроо боюнчачы. Анан сөтөкө урматтуу демилгечилер, бул аябай татаал чоң маселе да. Ошондуктан силер бир күндө эле бир жумада кабыл алабыз деп ойдон алыс болгула. Муну терең талкуулагыла. Биринчи окуудан кийин сөзсүз парламенттик угуу өткөрүш керек. Кеңейтилген адистерди чакырып, катышкандар бар, кызыккандарды чакырып туруп, 7 жолу өлчөп туруп бир жолу кетишибиз керек да. Бир гана биз жаздык, биздики туура деп ойдо мындай алданбаш керек да. Пикирди угуш керек. Балким менин кесиптештерим биз сунуштарды беребиз. Аны карап, чогуу талкуулап туруп бирдикке келсек, ошондо биз ийгиликке барабыз. Биз деле жогорку кеңеште отурган, бекер отурган жерибиз жок. Биз деле максатыбыз бир, силер менен бирдей эле.